30 ноябрда өлкөдө парламенттик шайлоо өтөт. Бул эре депутаттыкка талапкер болууга 500дөн ашуун адам арыз берген. Тизмеде саясатчылар менен катары ырчылар, блогерлер, куудулдар, журналисттер, ошондой эле бир үй бүлөнүн мүчөлөрү да бар. Келгиле, алардын айрымдарына токтолуп, басып өткөн жолдорун талдап көрөлү. Ушу мыйзамга канчалык көмөктөшөт эмне? Үй бүлө демекчи экс-депутат Кубанычбек Нурматов бул ирет шайлоого жубайы менен аттанды. Жубайлардын тандемы социалдык тармактарда кызуу талкууну жаратты. Ага алардын бир шайлоо округунан бири-бирине атаандаш болуп чыкканы себеп болду. Бирок көп өтпөй Кубанычбек Нурматов өзүнүн арызын кайтарып алды. Кубанычбек Нурматов 2021-жылы УКМК тарабынан алдамчылыкка шектелип кармалган. Атайын кызмат аны эсеп палатасынын аудитору болуп турганда 500 000 АКШ долларынан ашык суммадагы кыймылсыз мүлккө ээлик кылып калган деп айыптаган. Бирок ал иш эмне менен бүткөнү белгисиз. Сиз эмнеге мага кыйкырып атасыз? Мен кыйкырган жокмун. Кандай акыңыз бар сиздин мен? Мен элдин кайрылуусун айтып атам. 7-чакырылыштын депутаты Абдибаева Айсараканда экинчи ирет шайлоого бара жатат. Анын эжеси Абдибаева Салтанат ошол эле округтан баратканы белгилүү болду. Башкача айтканда бири-бирине атаандаш болуп чыгышты. Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык бир туугандарда шайлоого катышууга укугу бар. Бирок социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан түрдүү сындар айтылууда. Эстрада жылдызы Бактияр Токторов да депутаттыкка ат салышууда. Бул анын экинчи аракети. Буга чейин 2020-жылы ал Республика партиясынын тизмеси менен шайлоого барган. Бактияр Токторов эл арасында Буй-буй, Кечки туман, Поездеги махабат, Адина аттуу чыгармалары менен таанымал. Ошол моментте эшит ашар менен сразу мынакай деп подарка бербесең кошо жарылып кетесиң. Куудул Борончу Кудайбергенов да экинчи жолу шайлоого катышуу аракетинде. Биринчи жолу ал 2011-жылы президенттик шайлоого аттанган. Бирок анын чогулткан кол коюу баракчалар талаптарга жооп бербейт деген негизде шайлоодон четтетилген. Бул видеону жасап жаткан учурда Борончу Кудайбергенов да шайлоого катышуудан баш тартканы белгилүү болду. Талапкерлердин арасында журналисттер да бар. Алардын бири Элнура Алканова 3-чү ирет шайлоого бара жатат. Буга чейин ал 2022-жылы Свердлов шайлоо округунан талапкерлигин койгон. Ошондой эле 2020-жылы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде болгон. Бул партия бажычы экс-чиновник Райымбек Матраимов менен тыгыз байланышта болгону эл арасында көп айтылган. Закончив университет, я пошла в журналистику. Сделала 3-4 расследования о коррупции. А посадили не тех людей. Элнур Алканова мурда Азаттык, Фергана, Open Democracy аттуу белгилүү медиа ресурстары менен кызматташкан. Кийин Райымбек Матраимовго байланыштуу журналисттик иликтөөргө каршы иликтөөлөрдү жасап, аны колдоо акцияларында уюштурган. Дагы бир журналист Орозайым Нарматова буга чейин 7-чакырылыштын депутаты болууга жетишкен. Ачык булактагы маалыматтарга караганда, ал Жалал Абад мамлекеттик университетинде журналистика факультетинде окуган. Бирок анын диплому мыйзам салынган делип, 2022-жылы мандатынан ажырган. Арадан 3 жыл өткөн соң Орозайым Нарматова кайрадан шайлоого аттанды. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле ичебизби? Мурдагы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев да өзүнүн талапкерлигин койду. Экс-министр 2021-жылы коронавирус инфекциясынан уулу чөп аконит менен дарыланса болот деп коомчулуктун сынына кабылган. Ал кызматта турганда көз микрохирургия клиникасынын башчысы Алмазбек Исманкулов жана белгилүү дарыгер травматология жана ортопедия улуттук борборунун директору Саурбек Жумабеков менен болгон тирешүүлөрү да коомчулуктун көңүлүн бурган. 2022-жылы башкы прокуратура ага 7 кылмыш ишин козгогонун кабарлаган. Бирок ал кийин акталып, кайрадан министрликти жетектеген. Алымкадыр Бейшаналиевке кылмыш ишин козгогон мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев шайлоого бара жатат. Ал буга чейин райондук жана шаардык соттордо судья болуп иштеген. Ошондой эле 6-чакырылыштын депутаты да болгон. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин башкы прокурор болуп дайындалган. Бул кызматта 3,5 жылда иштеп отставкага кеткен. Бирок ага эмне себеп болгону коомчулукка белгисиз бойдон калган. Шайлоого бараткандардын ичинде Бишкек шаардык кеңешинен чыккан депутаттар да бар. Алардын бири Болот Ибрагимов, коомчулукта жол кайгыл кызматындагы паракорчулук менен көрөшкөн активист блогер катары таанымал. Анын партиялашы мурдагы журналист Улукбек Карыбек уулу да шаардык кеңештен жогорку кеңешке аттанды. Ал паракорчулук жана социалдык маселелер боюнча журналисттик материалдарды жасап келет. Бишкек шаардык
кеңешинин дагы бир депутаты Жаныбек Абиров кайрадан жогорку кеңештин шайлоосуна катышуу ниетин билдирди. Эске салсак, ал 7-чакырылыштын депутаты болуп турганда Золотой дракон ресторанында күзөтчүлөр менен мушташып жатканы видео камераларга түшүп калган. Бул окуя коомчулукта катуу сынга алынып, жыйынтыгында Абиров өз каалоосу менен депутаттык мандатын тапшырууга аргасыз болгон. УТРКнын мурдагы жетекчиси, жарандык активист Илим Карыпбеков да шайлоого катышам деп арызын берди. Илим Карыпбеков 2021-жылы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын лидери болуп барган. Борбордук шайлоо комиссиясы партияны шайлоо мыйзамдарын бузду деп айыптап, шайлоодон четтеткени маалым болгон. Илим Карыпбеков жеке ишкерликтен тышкары альпинизм менен да алектенип келет. Ал Эверестти багындырган 3-чү кыргызстандык. Эвересттен Кыргыз элиме салам жолдойм. Бул ирет шайлоого Эверестти багындырган 2-айым Рыскүл Акимжанова да баратат. Ал медиа чөйрөсүндө жарандык активист, жеке ишкер катары таанымал. Ошондой эле шайлоого өзүн өзү таркаткан 7-чакырылыштын бир топ депутаттары да ат салышууда. Алардын ичинде Балбак Төлөбаев, Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Сейитбек Атамбаев, Шайырбек Ташиев, Талант Мамбытов, Динар Ашима, Талайбек Сарыбашев, Чыңгыз Айдарбеков жана башкалар. Тизмеде желекти, гимнди өзгөртүү сыяктуу резонанстуу демилгелердин автору Нурланбек Тургунбек уулу да бар. Райымбек Матраимов менен байланышы бар делген Шайлообек Атазов да шайлоого катышууга арызын берген. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер кылып каттоодон баш тартты. Буга ички иштер министрлиги тарабынан уюштуу кылмыштуу топко тиешеси бар деп берген маалыматы негиз болду. Мындан тышкары ал 6 айдан ашуун чет өлкөдө жүргөн деген жүйө келтирилди. Шайлообек Атазов буга байланыштуу видео кайрылуу жасап, бул доматтар менен макул эместигин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы дал ушундай жүйө менен башка талапкер Болотбек Дүйшаналиевдин да арызын кабыл алуудан баш тартты. Ал дагы уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар деген профилактикалык каттоодо турганы айтылды. Болотбек Дүйшаналиев 2024-жылы Токтогул шаардык кеңешинин депутаты болуп шайланган. Ал өзүнүн YouTube каналы аркылуу жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн чагылдырып келет. Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрга дайындалган. Кыргызстан боюнча 30 шайлоо округу белгиленди. Бул жолку шайлоодо ар бир округтан 3 депутат, жалпы 90 депутат шайланат. Шайлоочуларга каалаган участагынан добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү түзүлдү.